Регистрация болгондон кийин Play Marketке кирип, бул жерге Atomy деп жазабыз. Atomy деп жазып, могу приложениени скачать этебиз. Atomy Mobile деген приложениени скачать этебиз. Меники скачать этилген и открыть басып, мынакей ошол личный кабинетке кирдик, Atomy моего приложения. Моего приложения. Басып киребиз. Могу жерде реклама киргенде постоянно реклама чыгып калат. Закрытты басабыз рекламаны. Анан бул жерде рубль менен көрсөтөт атат, Значит, бул жерде регион Россия болуп калган. Ошол регионду могу 3 сызыкчаны басып туруп, регионду Кыргызстан кылабыз. Могу 3 сызыкчаны басабыз, андан кийин могу настройканы басабыз. Настройканы басып, андан кийин могу жерде регионду Кыргызстан кылабыз. Көрдүңүздөрбү? Россия болуп турат. Ошону Кыргызстан кылабыз. Могу жерде басып туруп, анан Кыргызстан дегенди басабыз. Ошондо мынакей сом менен чыгып калды бизде, Реклама чыгат, рекламаны закрытты басып, анан могу жерде басабыз, 3 сызыкчаны басабыз. Анан сиздерге спонсор логин пароль берген. Ошол могу жерде вайтини басабыз. Вайтини басып туруп, могу жерде ошол ID паролду жазып киребиз. Муну өчүрөбүз дагы. Сиздерге логин пароль берилген компаниядан. Мынакей. Ошол логин паролду мындай кылып, бул ID, биринчиге ID-ни жазабыз. Могу жерден копировать кылып эле сразу эмени ошону эле койсоңуздар болот. Монун үстүн басып турасыздар. Кечке басып турганда, анан могу жерде 3 сызыкчаны басасыздар, 3 точканы басасыздар и копировать басып эле копировать кылып туруп, могу жанагы приложенияга кайра келип туруп, могу жерге ID деген жерине коюп, биринчи ID-ни жазабыз, андан кийин пароль деген жерине дагы кайра барып, могу жерде парольду берген. Ошол парольду басып туруп, кечке басып туруп, мына могу жерде 3 точка турат, ошону басып копировать кылып туруп, ошону эле сразу алып келип мояка коебуз. Ставить кылып коюп туруп, анан войти дегенди басып киребиз. Личный кабинетке киребиз. Личный кабинетке киргенде мынакей ар бир киргенде монтип реклама чыгып калышы мүмкүн. Ошол рекламаны закрыт кылып басып, могу жерде 3 сызыкча бар. Ошол сызыкчаны басканда мынакей өзүнүн фамилия аты чыгып калды. Регистрация болду, личный кабинетке кирди.